Рахмат. Айнур Тайчиевна, эгер мисалы каржы маселесинен мисалы бул мыйзамга жараша бюджеттен частьпы, толукпу, каржылоо маселеси каралып калса, анда бул партиянын мындай көз карандысыз позициясы кандай болуп калат? Вообще бул текшергенде кандай болуп калат счетный палата? Сиздин оюңуздар барбы, кыздар? Эгер кичине бюджеттен каражат алабыз деп, мисалы жардам деп ушундай мыйзам болуп атпайбы? Ошондо текшергенде оппозиционный партия болуп калса кантет? Даже позицияда партия болуп калса кантет да? Мындай кичине мындай разделение болуш керек да саясат маселелериндечи. Кандай дейсиздер? Көз карашыңар кандай? Эми баяндамада айтып кеттим, азыр комитетте да ар кандай пикирлер болду. Экинчи окууга депутаттардан сунуштарды угабыз, балким бул ченем четке кагылабы, же 30 жылга чейин жылдырабызбы, ал кийин чечилет. Бирок бул ченем өтүп калса, бул ченем мындай да, Россияда бар, бүт өнүккөн парламенттик системаларда бар. Бул айрым партияларга өзүн баягы порогка жетпей калып, парламентке кирбей калган партияларга мүмкүнчүлүк берилет. Ишин токтотпой, кайра эле кийинки шайлоого даярдаганга мүмкүнчүлүк берилет. Биринчи. Андан кийин айрым партиялар, мына жаңы партиялар, ал партияда мындай ресурстары, финансылык ресурстары ограниченный болсо, ошондо дагы мамлекет, өкмөт, мамлекет өзүнүн тарабынан ушул саясий партияларды колдоо иретинде ушундай ченем киргизилген. Биз сунуштаганбыз. Бирок мен айткым келет дагы бул маселе боюнча бир тараптуу чечимди алынат, менимче. Бирок сиз макулсуз да, азырынча мындай даже ойлор эрте болуш керек, анткени деген эл арасында парламентке бир жылда 100 миллиондогон чыгым кетип атат деп эл арасында кандай мындай негатив терс сөздөр болуп атат да. Апрель айында 2-3 миллион кошулуп, 14 миллион кошулуп кетти деп айтса, аны да кандай бизди кандай сындашты. Азырынча мындай нерселер эрте болуш керек. Анан комитетте да сиз бул сөздөрдү уксаңыздар керек. Идеология маселеси өрчүгөндө, элдин ишеними жогорулаганда, ошол убакытта өнүккөн өлкөдөгүдөй эле фандрайзинг маселеси көтөрүлөт да. Эгер партиянын ичиндеги лидерлердин идеологиясына эл, мындай калың катмар эл ишенсе, анда фандрайзинг деген бул жалаң гана ар бир жарандан чогулту эмес, атай жардам сыяктуу да ошондой фонддор түзүлүп, ал жактан да жардам келет деп ойлойм да. Көп нерселер бизде лобби деген сөз бар, негативдүү түрдө. Ошол Америкада, ошол Европа өлкөлөрүндө бунун башка жагы да болот да, мындай позитивдүү мыйзамдаштырылган нерселери бар. Мен ойлойм, биринчиден биз экономика жактан өнүксөк, бул суроолор даже чыкпайт да, эл өзү эле көтөрүп кетет ошол партияларды шайлоо учурунда. Так что бул жерден доработкалар көп болуш керек. И мен ойлойм, азырынча бюджет жакты даже биз карабаш керекпиз да. Бул маселе боюнча биз өкмөттөн корунтуусун алганбыз. Бул маселе каржылоо маселеси менен дагы алардын корунтуусу бар. Парламенттик угууларда, коомдук угууларда, кийин комитеттин отурумда биз дагы ушул кечээ эле коллегам Мирлан мырза менен да сүйлөштүк, дагы бир коллегаларыбыз менен дагы сүйлөшүп, бул маселе боюнча, каржылоо маселе боюнча бул беренени четке кагабыз деп сүйлөшкөндөй болдук. Мен ойлойм, ушул өзүңүз билесиз, Рахмат. Элвира айым, биринчи окууда эчтеке кыла албайбыз, да, баягы. Экинчи окууда регламент жол берет. Биз ошо экинчи окууга бул маселе боюнча, мен ойлойм, бир чечимге келдик. Рахмат.